Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Ала Тоо лайв көрсөтүүсү. Биз бүгүн сиздер менен 12-13 июлда ушул Бишкекте өтө турган 10-чу Борбор Азия, Монголия, Кавказ жана Аугандстан чөлкөмүн камтыган өзүнчө ушул форумдун аймагында сөз кылабыз. Бул форумга негизи Түштүк Кавказдан Монголияга чейинки аймактардагы 10 өлкөнүн кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле алардын саясий талкууга кирбеген социалдык экономикалык өнүгүүлөрүн алдыга илгерилетүүгө багытталган бир катар маселелерди камтыйт. Анын тармагында ушул уюмдун максаттары кандай, Бишкекте өтө турган форумда эң биринчи болуп, алгачкылардан болуп негизги деген кайсыл көйгөйлөр талкууланат, ушул теманын тегерегинде биз бүгүн сиздер менен талкуу өткөрөбүз. Ал эми студиябызга Жэйне Жеңиш кызы, ушул Кыргызстандагы улуттук координатор болуп эсептелет атайын уюмдун, ошондой эле уюштуруу тобунун жетекчиси. Андан сырткары Айнура Сагынды да чакырганбыз, Ал Тазар коомунун директору. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач айта кетсеңиздер, ушул бүгүнкү уюм жөнүндө кененирээк, бул Кыргызстанда кандай өтүп жатат жана анын негизги багыттары? Рахмат. Биринчиден биздин уюштуруунун тобунун атынан сиздерге чакырганыңызга рахмат. Камка ошо өзүнүн тилин айтып кетишим керек. Бул аңгыз тилинде Central Asia, Mongolia, Кавказ, Афганистан деген бул Борбор 5 Азия. Кавказ деген Азербайжан, Армения, Грузия, Афганистан дагы Монголия. Бул 10 өлкөнүн ортосундагы мындай регионалдык өнүктүшү үчүнгө түзүлгөн мындай бир форма болчу да багыткан. Бул экономикалык өсүү жана социалдык өнүгүү жөнүндө ушундай бир көптөгөн талкуулар бизде болот. Мүмкүн Кыргызстанда көп киши бул концепцияны укканда жок, биринчи жолу угуп атат. Себеби биз азыр Кыргызстанда биринчи жолу ошо регионалдык форумду өткөрүп атабыз. Жыл сайында бул форум болсо, ар бир ошо 10 өлкөнүн ортосунда мындай өтүп келип жаткан. Кезектешип өтүп келип турбайбы? 2019-жылы бизде Өзбекстанда болгон, быйылкы жылы бизде Казакстанда, мына 24-жылы Кыргызстанда да. Эмне үчүн Камка? Камка бизде Америкада абдан бир атактуу бир тарыхчы бар экен, өзү аты Фредерик Стар. Ал өзү 80-ге канча кирип калды. Фредерик Стар ушундай бир чоң бир китепти жазган экен да. Ошо Борбор Азия өзүнүн тарыхы жөнүндө. Тарыхта эски жибек жолунда биз 5 эле өлкө эмес, бул Монголиялар менен, Грузия, Афганистан, Азербайжандар менен бизде тыгыз байланышы бар экен да. Анан мындай бир суроо пайдаланат да, эмне үчүнгө азыркы учурда биз өлкөлөр менен анча тыгыз байлашкан жокпуз, бөлүнүп жатабыз дегендей. Сиздер да билесиз, кээде өлкөлөрдүн ортосунда дагы конфликттер болушу мүмкүн да, ушундай. Анан кантип ошо тарыхты дагы алып келип, биз ошол диалогдун аркылуу экономика өсүү, социалдык өнүгүү, эң негизги ошол өлкөлөрдүн ортосунда адамдардын мындай people to people connection деп коебуз, ошондо мамилесин түзүүнүн аркылуу биз кандай бир жаңы бир регионду алып келе алабыз деген ошон бир суроого жооп бергенге биз ошондой регионалдык форумду уюштуруп жатабыз. Өзүнүн өзгөчөсү 24-жылы Кыргызстанда бул Камка регионалдык форумунун 10-жылдыгын белгилейт да. Ошондуктан биз ошол организатордун катары Айнур Сагын да, бизде башка командабыздагы көптөгөн мүчөлөрүбүз бар. Өзгөчө деңгээлүү баягы спикер тарабында, программа тарабында, анан нетворкинг дейбиз да, ошондой түрдүүлөрдү уюштуруп келип атабыз. Мана жакында биз 2 ай эле болду бул форум жөнүндө айтып кетип атабыз социалдык медиа аркылуу. Жакында эле бизде каттоо жабылды. Бизде алганда болгондо азыркы учурунда 260 киши 23 өлкөдөн азыр катталыптыр да. Ошондуктан айтып кеткенде, албетте бул эң негизгиси ошо 10 өлкөнүн баягы өнүктүшү, бирок бул азыр биз Борбор Азиядан дагы чоң, 10 өлкөдөн дагы көп. Андан кийин дагы ошол кантип ошол Кыргызстан биз бул форумда пайдаланып, ошол дүйнө жүзүндө көрсөтөлү, биз кандай позицияны ала алабыз, биз эмне мүмкүнчүлүктү билдиребиз деген ошондой бир үмүттөбүз менен. Азыр бир жума калды буюрса. Ошондо калган мамлекеттер байкоочу катары кызыгып көрүп аткан турбайбы? Кайсыл маселелерди талкуулайт болду экен, эмне багыт боюнча сөз болот болду экен деп калган катталган мамлекеттер жөнүндө да кыскача айта кетсеңиз, кимдер кызыктар болуп атат бул форумга? Биз айтып кеттик, 10 өлкө деп. Анан кийин мунун тышкары бизде азыр ASEAN деген баягы Южный
Азия бул жерде Сингапур, Малайзия, Индия, Америка, Британия деген түрдүү 23 өлкө. Мен баарын тизмени азыр айта албайм, бирок ошондой биз өзүбүз да таң калдык да, ошондой кызыктуу. Анан кийин атайын Кыргызстанга, Бишкекке келип, биз менен бирге ошо диалог түзгөнгө бул абдан жакшы. Анан биз дагы айтып кеткенбиз, бул жерде өзүбүздүн кыргыз өкмөтүбүзнүн аппаратта бакы кабинет министрлигинин кабинетине, анан министрлик, билим берүү жана илим министрлиги, экономика министрлиги, анан санарип өнүктүрүү министрлигине анан дагы бизде жогорку кеңешинин колдоосу менен биз дагы ошол Кыргызстан тарабында кандай чоңураак бакы деңгээлini көрсөтүп жатабыз. Чоң рахмат. Айнур айым, эми ушул Бишкекте өтө турган форумга токтоло кетсек да, 10-чу жолу өткөрүлүп атыптыр. Анда негизинен кайсыл маселелер камтылган, кайсыл программанын негизинде сөз болгон атат? Негизи бизде темалар где-то 6 темабыз бар. Ошонун арасына негизи бул жана транспорт жана транзит деп коет, экономикалык өнүгүү, инновация жана экономикалык мындай өнүгүшүү дегенде. Анан жана билим берүү жана человеческий капитал деп коет. Адамдардын капиталы жана билим аймактан кандай өнүксөк болот деген ошондой ар кандай талкууларды, ар кандай темаларды негизи тегерек столдо же жөн эле талкуулап, же жөн эле спикерлер чыгып өзүнүн интервьюларында берип айтып кетишет да. Негизи ошондой айткандай эле, жөн айтып кеткендей эле 25-22 өлкөдөн келген биздин конокторубуз ошолор баардыгы катышып, биздин депутаттарыбыз да келип, биздин бул жерде бизнестин өкүлдөрү, иштегендер ошолор баардыгы бүттү катышып, ошолор маселелерди 2 күн ичи ой талкуулап, сүйлөшүп, кандай биз өнүксөк болот, кандай биз бириктирсек болот. Негизи бизде жана транспорт же транзит деген бир маселеси бар. Мисалы, биз бир ушундай региондук бир байланышта болсок дагы кээ бирки бир көйгөйлөр чыгып калат. Анан кийин аны кантип чечсек болот, анан кийин кээ бирки товарларды кантип өткөрсөк болот, өзүбүздүн товарларыбызды экспортко кантип чыгарсак болот, ошондой нерселерди талкуулап, анан бизде негизи ошол форумда бизде бизнес экспо болот. Бизнес эксподо биздин 15 компанияларыбыз да чыкса болот. Бул Кыргызстанда. Бул Кыргызстандан. Кыргызстандан именно 15 бизнестер ошолор өзүнүн товарларын же услугаларын ошолордун биздин ушу аймактын рыногуна кандай көрсөтсө болот, кантип чыксак болот деп ошолорду талкуулап кетет. Анан жанагы экономикалык жана инновация өнүгүү деп атабыз. Инновация негизи азыр биз көрүп атабыз 10 жылдан мурда форум ал башкача өткөн. Азыркы форум башкача, анткени негизи дүйнө жүзү боюнча бул экономикалык багыт да өзгөрүп жатат да, анткени көп санариптик продукттар чыгып атат, көп санариптик услугалар чыгып атат да. Анан кийин бизде Кыргызстан көп нерсени товар кылып экспорт кыла албасак да, ошол услуганы же продукттарды, санариптик продукттар чыгарсак болот. Мисалы, бизде жана Handicraft деген бизнес болот, Мугалим AI деген бизде бир продукттар болот да, ошолорду да биз көрсөтүп, мактанып кетейик дегенбиз да. Аларга демек эң жакшы аянтча, эң жакшы мүмкүнчүлүк тузулуп турбайбы, сырттан келгендер менен, андан сырткары байкоочу мамлекеттерден келген жарандардан балким кандайдыр бир келишимдерди түзүп калаттыр десек болот. Эми буга чейинки өткөн форумдарга токтоло кетсеңиз, Жане айым айта кетсеңиз, мисалы 10-чу болуп атпайбы? Буга чейинкилеринде мисалы кандайдыр бир жыйынтыктар болгонбу? Ошол талкууларды андан кийин жыл ичинде ишке ашыруу же болбосо байланышты бекемдөө деген сыяктуу. Рахмат, бул абдан жакшы суроо. Мен да ойлойм, бул маанилүү учуруна пайдаланып, биз ошо Кыргызстанда баарына жыйып, биз 10 жылдан биз кандай бир жыйынтык алып келдик, анан келечекте 10 жыл кандай, кайсы жолдо өнүгүүгө барып атабыз деген ошондой бир күтүп атабыз. Жыйынтыгынан тарабына карасак, мен ойлойм, мана биз азыр бир Камка деген ошо өзүбүз айтып кеткендей өзүбүздүн тобубуз болот. Ошо 10 өлкөнүн тобусу да азыркы учурда 300 киши. Да, ар бир Кыргызстанда биз 30 кишибиз бар, Өзбекстанда, Азербайжанда баарын кошуп кеткенде. Анан биз ошол баарыбыз бири-бирибизди жакшы билебиз. Например, бизде бакы Додо Писа деген Кыргызстанда бакы Руслан да өзүбүздүн досторубуз. Алар игиликтүү жетти Кыргызстандан, азыр Монголияга чыгып атат. Монголияны чыгып аркылуу ошо Камкан аркылуу эле саламатсыздарбы, өнүктүшүбүз барбы, досубуз барбы дегенде, анан кийин ошолорго улдамыраак мындай жардам берип атат да. Ошондойдон мындай примердер абдан көп бизде.
Анан мен дагы өзгөчө айтып кеткеним, бизде камканын аймагында бизде билим берүү тармагында азыр ошондагы өнүктүп атабыз. Ошондуктан бул 12-13 форум болсо, бунун 11-синде бизде дагы өзгөчө камка билим берүү тармагына дагы конференция өтөт. Былтыры биз баары багы 10 өлкөнүн багы университеттерини, министрлигини ошолорун чакырып MOU түзүскөн. Анан ошондой акырындан басып атабыз го, бирок сиз да билип атасыз, азыркы учурда геополитика абдан оор болуп атат. Биз ошондагы дагы позитивдүү үмүтүбүз менен конфликт болбосо дагы, кыйынчылык болбосо дагы, мен ойлойм эң биринчиси ошо адамдардын бирге бир тегерек столго алып келип укканга, анан кийин бирге диалог түзгөнгө бул эң жакшы башталышы да. Айнур айым, айта кетсеңиз, жогоруда ошол Кыргызстандан 15 компания катышат деп атпайсызбы? Алардын мындай азыркы ошол ички рыноктогу тажрыйбаларына токтоло кетсеңиз, жаңы эле ачылып, жаңы жумуш баштагандарбы, же болбосо эбак эле таанымал болгондорбу, же балким биздин кошуна өлкөлөргө чыгып алар менен кызматташып жүргөнбү? Анткени акыркы жылдары санариптештирүүнүн жана жогоруда сиз айтып өткөндөй өнүгүүнүн жыйынтыгында өзүн жашаган өлкө менен көп адам чектелбей калды да. Балким бир жерде отуруп эле же бир алыска айылда отуруп деле дүйнө менен байланышып, ишмердүүлүгүн кеңейте бергенге толук түрдө мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул багыттан ушул биздин компаниялар азыр кандай деңгээлде? Алар өтө көп кызыктар болуп турса керек ошол кызматташабыз деп. Негизи бул биздин бизнес экспого көп эле компаниялар, көп эле бизнес компаниялар жанагы башка эл аралык организацияларда катышуусун каалоосун өздөрү көрсөтүштү. Бирок биз негизи ошо бизнес эксподо 20 тууралуу компанияларды же организацияларды катышканга алдык. Ошолордун арасында 15 кыргызстандык болот, бизнестер да болот, эл аралык организациялар да болот, анан 5-өсү башка өлкөдөн келген бизнестер да. Алар негизи ошо биздин рынокту, Кыргызстанды же ушул бизге келген башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүн да көрүп, ошолор менен таанышып, бир байланыштарды түзүүгө максат кылып, ошо бизге азыр Монголиядан келатат бизнес, Азербайжандан келатат, жана Казакстандын башка өлкөлөрүнөн да ошо катышып бизде көрсөтүп, ошо ушул байланыштарды түзүп биз кантип иштешсек болот депчи. Негизи бизден чыккан кыргызстандык бизнестер бул эл аралык жана компаниялар болот, жана бизде 5 IT компаниялар чыгып атат. Ошо өзүнүн услуга продуктыларын көрсөтүшүп, ошолордун арасында мисалы бизде жана Handicraft деген бар компания, IT компания. Ал болсо өзүнүн жанагындай STEM роботтарын кандай кылган ошо решенияларын үйрөтүп, жанагындай оборудованияларын кичинекей ошо балдарды үйрөтүүгө ошондой нерселерин чыгарып, роботтордун ошолорун көрсөтүп атат. Анан кийин да башка компаниябыз бар, Мугалим AI. Ошол тиги жанагы мугалимдерге жардам берүүчү кандай ушундай бир платформасы бар, ошолорун көрсөтүп, кантип ушундай уюштурса болот, ушундай платформасын реклама кылып, анан башка дагы компаниялар болот да. Бирок алардын арасындагы дагы бир 4-5 компания бар, жана ассоциациялар да бар. Алар негизи өзүнүн продуктларын сатат, арасында агропродукттар, арасында Тойбос бар. Ал Тойбос уже Кыргызстанда болуп, Казакстанга, анан Россияга рыноктарына чыгып, бирок башка өлкө жана Монголия, Өзбекстан рыноктарындагы көрүп, ошол негизи биздин форумга бизнес адамдар гана келбейт, саясий иштеген адамдар да келет. Ошолорду аркылуу байланыш кылып, кантип ошол рыноктарга чыксак болот деп ошо бизнес экспого катышып атат. Супара деген биздин жакшы көргөн компаниябыз катышып, ошо биздин негизи Кыргызстандын жана колорити деп коебуз го, ошосун көрсөтүп, ошол катышып кете турган компанияларды биз тандадык да. Анан кийин негизи башка Крина Wool деген бар компания, ал да өзү ошо биздин жана чыгарган биз эме войлок деп коебуз, кыргызча кийизди ошо Европага саткан абдан чоң көлөмдө, именно индустриальный деп коет, ошондой кийиздерди сатып кетет экен. Ошолор да чыгып, ошол негизи кандай дагы возможностьтор бар деп ошолордун карап, негизи ошого келип катышып, башка бизнестер менен дагы таанышып кеткенге максаты менен катышып атат да. Дагы биздин кыргыз балыбыз бар. Кыргыз бал да бар.
эки компания чыгып атат. Бирөөсү Аман Кыргыз хани, бирөөсү Кыргыз хани. Алар дагы ошол негизи сонун балдарын ошолорду көрсөтүп, башка өлкөдө ошо кантип сатсак болот, ошону кантип экспорт кылсак болот. Негизи Борбор Азияда эң сонун бал бул биздин балыбыз да. Ошолордун биз бардыгын мактанып, анан кийин аларга башка ошо өлкөдө рынокко чыкканга жардам берип, ошосундай трамплин сыяктуу бир платформа куруп атабыз да азыр. Келиңиз анда ошол келе турган спикерлер тууралуу сөз кылалык да. Негизи жогоруда айтып өттүңүз 260-300гө жакын адамдар катышса деп. Алар сөзсүз түрдө форумга келе турган коноктордун кандай темада сүйлөп берерине же болбосо алар өз өлкөсүндө кандай багытта белгилүү экендигине кызыктар болушат да. Бир экөөлөр жөнүндө мисал келтире кетсеңиз. Бул жерде Айнур айтып кетти. Биз геополитика, инвестиция, экономика, предпринимательство дейм, бизде технология, билим берүү тармагында, медиа тармагында түрдүү ошого биздин форумга катталган кишилер сөзсүз өзүгө жаккан бир пайдалуу бир панелдерге кирсе болот да. Бир тарап айтып кетсем, ошо Кыргыз биз өзүбүз өкмөт тарабында биз айтып кетпедимби, багы бизде азыр 5 анан дагы жогорку кеңеш алардын колдоосу менен ар бир ошо министрлер бар өзүндө замысы же болбосо министр өзү атайын Кыргыз өкмөтүндө Эдил Байсалов мырза да келишет. Ошо бизге ошо ачып берип, Кыргызстандын стратегия өнүгүү стратегиясы, анан кайсы тармагында инвестициянын мүмкүнчүлүгү же болбосо билим берүүнүн жаңы кандай бир реформасы, бул Кыргыз тарабында айтып берип атабыз да. Албетте бул жерде дагы жеке сектордерди, бизнестерин да чакырып кетип атабыз. Эл аралык тармагында бизде багы өзгөчө Евросоюздун представительницасы катышат экен, онлайн аркылуу да катышат экен. Анан биз аптан бир успешный бир миллионер азыр Непалдан атайын келип атыптыр, Сингапурдан өзүнүн делегациясын алып келип атат. Анан кийин азыр жакында эле айтып калды, кечээ дагы жазып калганда Сингапур тарабында ошол биздин Кыргызстандагы Invest Council кабинеттин астындагы Invest Council менен MOU-ну түзөбүз деп. Ошо азыр мына форум баштабады, дагы бир жума калды. Анан бирок азыр бул жерде MOU подписание уже кетип атат да. Бул аптан бир жакшы бир сигнал көрсөтүп атат. Албетте мен көбүнчө багы форумдар, конференцияга катнашканда менин өзүмдүн жеке мындай пикирим да, биздин көбүнчө өзүбүздүн жергиликтүү айтабыз. Дайыма ошо проблема, жеги тарка таянтанабыз да. Бизде мындай ошого чыга албайбыз, ошондой бизде океанга доступсуз жок бизде деп. Бирок мен ойлойм, бизге форум өзгөчө, биз келечекке көбүнчө багы акцент коюшуп атабыз. Биз мында тарыкка атайын чектелбей, азыркы уже проблемден калбай, кантип келечектин мүмкүнчүлүгүнү ачалы деп ошондой. Ошол суроолордон бергенде дагы, например, бизде мындай суроо болушу мүмкүн да. Вообще бизде Камкада, Борбор Азияда чек ара болбосо кандай болмок депчи. Ошондой бир өзгөчө бир суроолорду беребиз, чтобы ошо биздин катышчу, биздин спикерлер жаңы бул ой пикирин алып келгенге, жаңы бир талкуу алып келгенге деп ошондой аракет кылып атабыз. Демек, бул жолку жолугушуу көп адамдарга абдан жаңы дем күч берет десек болот турбайбы, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү. Жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, 15 эле компанияны алдык, анан калуучулар абдан көп болду депчи. Демек, Кыргызстанда ошол сыртка чыгууга, өзүнүн мындайча айтканда ишмердүүлүгүн кеңейтүүгө кызыккандар абдан көп экен да. Катталгандардын арасында барбы ошондойлор? Ошо бизде жана айтып кеткендей эле 260 катталгандар да болду. Каттоону биз уже жаап койдук. Жаап койгондон кийин анда жазылып атат күн сайын. Дагы эле жазылып. Анткени негизи жана айтып кеткендей эле жанагындай инвесторлор да келет да. Инвесторлор келгени бул анткени алар ошо кандай бул биздин өлкөдө же биздин региондо ушундай кандай климат болуп атат. Инвестицияга ушул жарайбы, ушул бизнестер деген ошол суроолор менен да келишип атат да. Негизи катталып же ошол келип форумга катнашып кете турган ошо бизнестерде адамдар да ошол инвесторлорду дагы карап издеп жүрүшөт да. Ошон үчүн өздөрүн да бизнестерин алып келет. Анткени негизи башка өлкөлөргө чыгуу үчүн бул бизнестерге да аларга да чоң инвестициялар керек. Ошол эле Узбекстанга чыгып же Монголияга чыгыш үчүн инвесторлор керек. Бизде негизи Кыргызстанда көп продуктылар бар, көп услугалар бар, сонун компаниялар бар. Бирок кээде ушул инвестиция жактан акчалардан бир аз тартылыш болуп калат да. Ошон үчүн ошол убакытка бизге инвесторлор керек. Анан негизи
саясаттан ошо министерстволордон келип же депутаттар келгенде бул абдан негизи жакшы да, анткени ошол инвесторлор көрөт негизи биздин правительстводон ушундай мындай ишенсе болот же алар ошол келип катташып, аларда ошол тегерек столго отуруп сүйлөшүп баштаганга ошондой каалоо тилектери бар деген ошон үчүн жакшы да. Ушул ар бир тармактан биз бизнестерди да, адамдарды да алып келип катташуучуларды алып келген үчүн көптөр катышкысы келип сурашып жатат да. Анан негизи ошол өзү болгондо ошо Шератон отельде болот, жакшы бир жерде, негизи биз ойлойбуз жакшы бир сиз айтып кеткендей эле дем күч кубат бизге берип жакшы деңгээлге жетебиз го будан кийин дагы. Дагы бир нерсени кошуп кетсем, бул биздин расмий түрдө 2 күндүк форум, бирок кечинде бизде дагы күн сайында түрдүү нетворкинг мүмкүнчүлүктөр бар. Welcome reception, dinner reception деген 12-синде бизде Новотел гостиницада атайын ошол биз доктор Фредерикстарды чакырып, Казакстанда Силикон долинеде бизде Silk Road Innovation Hub дегенде, ал бак биздин Евразиядан чыккан стартаптарга Америка алып келгенге ошондой жардам берип атат. Аларды да атайын Америкадан чакырып келдик. Алар ошо алардын багы ийгиликтүүнүн мүмкүнчүлүгүн айтып берет. Фредерикстар менен ошо тарыхчы билгилүү киши менен бирге отуруп, бизде тарыхта кандай болгон экен, анан бул тарабында болсо бизде келечектеги жаштарга алар да айтып берет да, мүмкүнчүлүгү кандай деп. Ошого мен ойлойм бул аптан бир өзүбүз ошо программаны түзгөндө дагы бир тарана тарыгы азыркы ситуациясын, анан кийин да келечектеги мүмкүнчүлүгүнү биз баарын бирге алып киргенге ошого аракет кылганбыз. Ошо бул жерде жалпы биздин коомдогу бизнесмендер эмес, өкмөттөр эмес, бизде журналисттерди, сиздерди да чакырабыз. Келиңиздер, ошондой эме эл аралык деңгээлдөгө бизде эми аптан көп да болбойт. Кыргызстанда, Бишкекте келип, ошо жаңы мындай үйрөнүп кетип, жаңы мындай инсайт деп коебуз, алып кетип, анан жакшы контакттарымды эң негизги айткандай ошо адам менен адамдын жаңы мамилесин түзүүгө ошо аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге. Демек, бир жумадан кийинки алдыда өтө турган форумда өзүнүн өнүктүрүүгө, сыртка чыгууга, мындан аркы кириши булактарын арттырууга же болбосо негизи эле дүйнө менен байланышууга кызыктар болгон адамдарга чоң дем күч берген, жакшы бетме-бет отуруп түз сүйлөшкөн аянтча түзүлөт экен десек болот. Дагы бир жума ичинде биз бул темага көбүрөөк кайрылабыз. Азыр болсо бизге атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.